и глаза ваши станут светлей. 93 жаштагы улуу атамекендик согуштун ардагери жеңиш күнүн темир тор артында тосот. Аны фронттоштору түрмөдөн куттукташты. Бул тууралуу Казак басылмасы жазды. Мындан 1 ай мурда ардагерди тууганын өлтүргөндүгү үчүн 4 жылга эркинен ажыраткан. Байрамга карата абактагылар аны 40-жылдардагы атмосфераны түзүү менен куттукташып, өздөрүнүн күчү менен концерттик программа даярдашкан. Анда алар сахнага турушуп ардагерге таазим кылышты. Бул жолу Иван Владимирович Сурков жеңиш күнүн орден толо костюм менен эмес, абактагы атайын кийим менен тосуп көзүнө жаш алды. Булак элдик медиа. Для меня нет дороже сердец, чем сердца этих двух стариков.